Саламатсыңар мен сүйүктүү окуучуларым. Мына биздин Кыргыз мамлекетинин гимнди кабыл алган 30 жыл болуп турат. Кыргыз Республикасынын гимни сөзү Шабдалы Кулуев менен Жали Садыковго, ал эми ободу Насир Давлесов менен Калый Молдобасановго таандык. Гимн президент кызматына дайындалганда Кыргызстанга чет мамлекеттерден келген расмий конокторубузду тоосуу узатуу учурунда аткарылат. Кыргыз Республикасынын гимни 1982 жылы 18 декабрында кабыл алынган. Гимнде аткаруу менен спортчулар сыйланышып, алардын жеңиши өлкөнүн жеңиши экенин билгизет. Гимн ойнолуп, суу көтөрүлүп жаткан учурда адамдар тоого карай түзөлүп турушат. Оң колду жүрөгкө кармоо бул патриоттуулуктун символу. Гимн ойнолуп жаткан учурунда оң колду жүрөгкө коюп, башкалар менен чогуу аткарышат.